Түркиянын Деринже шаарында Портодан жүктөө учурунда жарылуу болду. Бул тууралуу түрк басылмалары жазып чыкты. Маалыматка караганда жарылуу жергиликтүү убакыт боюнча саат 14:40 буудайды кемеге жүктөө учурунда болгон. Кырсыктан 12 адам катуу жаракат алган. Күбөлөрдүн айтымында жарылуунун таасири Гөлжүк, Көрфез жана Дерина райондорунда да байкалган. Маалыматта жарылуу эмнеден улам болгону белгисиз. Учурда аталган аймакта тиешелүү органдар иштеп жатканы айтылат. Ал эми Деринже шаарынын мэри Зеки Айгүн билдиргендей, жабыркагандардын жаракаты жеңил, кырсык газдан уламбы же башка нерседен чыктыбы биз билбейбиз. Окуянын так себептери адистер тарабынан аныкталып жатат деп билдирди. Кечээ 7 августта Ысык көлдө эс алып жүрүп каза тапкан 23 жаштагы Бекбол Аманкулов Таластын Манас районундагы Покровка айылында жерге берилди. Бул тууралуу маркумдун айылдаштары жазып чыгышты. Эске сала кетсек, 6 августта караган түнү Ысык көлдүн Бостер айылындагы Золотые Пески пансионатында балдар арасында чыккан мушташтануула 23 жаштагы жигит каза болгонун маркумдун агасы айткан видео социалдык тармактарга тараган. Анда ал аталган пансионатта эс алып жүргөн инисин топ балдар сабап өлтүрүп койгонун жана ишке тергөөчүлөр кош көңүл мамиле жасап, эпилепсиясы кармап калгандыктан каза тапканын айтып жатышканын билдирген. Кечээ 7 августта каза тапкан жигиттин достору жана адилеттик талап кылып, укук коргоо органдарына жана башкы прокуратурага кайрылууну жолдошкон. Көп өтпөй Ысык көл райондук ички иштер башкармалыгы маркумдун өлүмүнүн себебин аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалганын, экспертизанын жыйынтыгы боюнча мыйзамга алайым чечим кабыл алынаарын маалымдашкан. Ысык көлдө эс алууда жүрүп каза болгон 23 жаштагы жигиттин өлүмү туурасында коомчулукта ар кыл пикирлер айтылууда. Буга байланыштуу бүгүн 8 августта Ысык көл облустук милициясы жалган маалымат тарап жатканын баса белгиледи. Маалымдалгандай, Ысык көл райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы ар кандай күмөн саноолорду жоюу максатында каза болгон жигиттин жакындарына экспертизаны Талас облустук соттук медициналык экспертиза бюросунда жүргүзүүнү сунуштаганын жана алар макулдугун беришкенин айткан. Учурда экспертизанын жыйынтыгы чыга электиги, анын жыйынтыгы боюнча Ысык көл райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан мыйзамдардын талаптарына ылайык чечим кабыл алынары кабарланды. Кыргызстанга жаңы бизнес өнөктөштөрдү издөө максатында Орусиядан делегация келди. Бул тууралуу бүгүн 8 августта Соода өнөр жай палатасынан билдиришти. Маалым болгондой, орусиялык ишкерлер агро өнөр жай комплексине өзгөчө кызыгуу көрсөтүп, айыл чарба тармагындагы келечектүү долбоорлорго инвестиция салууга жана жергиликтүү ишканаларга жабдууларды жеткирүүгө даяр экенин билдиришти. Орусиялык ишкерлер Соода өнөр жай палатасынын өкүлдөрү менен ушул жана башка маселелерди талкуулашты. Өлкө башчысы Садыр Жапаров жаштар жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти. Маалым болгондой, мыйзам ушул жылдын 21 июнунда жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Мыйзамдын максаты жаштар саясатын калыптандыруунун, ошондой эле жаштарды мамлекеттик ишмердүүлүктүн бардык чөйрөлөрүнө тартуунун механизмдерин аныктоо болуп саналары айтылат. Мыйзамда жаштар саясаты чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын ишинин негизги багыттары, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү жаштарды жана жаштардын аялуу топторун тартуу үчүн бирдей шарттарды түзүү, жаштар саясатын калыптандыруу жана ишке ашырууда мамлекеттик органдар менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өз ара аракеттенүүсү, алардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо, ишкердикти өнүктүрүүгө жана жаштарды иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү, мамлекеттик жаштар саясатын финансылык жактан камсыз кылуу маселелери каралган деп жазылат маалыматта. Бишкек шаарында саламаттыкты сактоо мекемелери оңдолууда. Бул тууралуу бүгүн 8 августта шаардык мэриядан кабарлашты. Ага ылайык Бишкек мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы муниципалдык объектилерди оңдоону улантып жатат. Ушул жылга карата курулуштардын титулдук тизмесинде 13 саламаттыкты сактоо объектисин оңдоо пландалганы айтылат. Бүгүнкү күндө номер 1 шаардык клиникалык оорукананын чатырын алмаштыруу иштери аяктады. Ошондой эле номер 4, номер 5, номер 7 үй бүлөлүк медицина борборлорунун, номер 2, номер 1 шаардык клиникалык, шаардык гинекологиялык оорукана, шаардык реабилитация борбору, шаардык саламаттыкты сактоо борборун оңдоо иштери уланууда деп айтылат маалыматта.
Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жегерде чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз до конца чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш. +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.